Мен мисалы ушундай принципим бар. Мен эмнени уксам ошону ар дайым практика жүзүндө аткарганга аракет кылам. Өткөндө биз Алматага бардык элек. Алматага барганда сонун сабак өттү эле Рустам Кимбилетович. Ошол сабактан келгенде сразу практиковать этип баштадым. Бизге привычка киргизгиле дедиле, привычка. Анан ошол буга чейин эле негизи привычкалар боюнча иштеп аткам, анан азыр ошол бир привычканын үстүндө иштеп атам да. Ар дайым практика кылганга аракет кылыңыздар, уккан нерсеңиздерди. Динара эже мен жаздым дейт, бирок аз эле болду, үчөөнү тандап өрттөп салдым дейт. Азаматсыз. Илгери никто не видел, не сделал деп койчу эле. Эч ким көрбөсө сен жасаган жоксуң деп койчу эле. Азыр болсом не снял, не сделал дейт. Научитесь ошол бир нерсе жасаганда, жана мен айттым го өрттөп атканда видеого тарткыла деп. Видеого эмес, сүрөткө тартпогула деп. Ошол сүрөттөрдү жиберсеңер жакшы болмок. Кечөөнү бир эки адам жиберсе, башкалар да элдер жазып аткан турбай, кой мен да жазайын деп элдин баары жазамак да. Ошондой да. Бул биздин сабак ошо взаимомотивация дагы аябай жакшы иштейт. Азаматсыз Асмат эже 2 барак жазганда эле баштадым. Бүгүн улантам. Ыйлагандан коркпош керек. Ый дагы бул аябай жакшы инструмент. Буюрса эртең ошол жөнүндө да сүйлөшөбүз. Бүгүн биздин сабакта техникалар кантип ошол биз таарынычтардан арылабыз. Ошол жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз, Азыр да буюрса основной костяк кирип калды деп ойлойм, Кече күнү биз сүйлөшкөндөй эле биринчи кече күнү сиздер жазган список бул мындайча айтканда отправная точка. Отправная точка ошо эмнеден башташ керек ошол да. Азаматсыз Гүлсар эже. Бул список эмнеге керек? Список бул биздин ошол чаржайт болгон ойлорубузду, чаржайт болгон мындай жан дүйнөбүздү бир жаңсыл кылганга аябай керек болот да. Эми караңыздар, ошол списокты бир эле ошол абидаларга эмес, жашоодо көп нерсеге мындай колдонсо болот да. Мен өзүмө жаккан бир билбейм качеством бар. Мен ар дайым бирдеме болгондо ошол кагазга отуруп анализ жасап, жазып, баарын системалаштырып, ошол жасаганды аябай жакшы көрөм да. Эми караңыздар, мына ошол списогуңуздарды кече күнү чийип, жанагы мнимый, настоящий дегендерди чийгенден кийин ошол калат го, настоящийлер калганда ошо менен иштейбиз да. Ошо менен иштейбиз. Кантип иштейбиз? Мисалы, мен өзүм байкабай эле ушул техниканы кичинекей кезимден баштап колдончу экем да. Билбейм каяктан уккам, бирок мен негизи эле жашоодо мындай ачык көрүнөт болушум керек, ачык, баарын айта берген, мындай шайыр көрүнөм. Бирок чындап серьезный нерселерди көп кишиге айтпайм да. Айтчу эмесмин. Анан ошол айтпай эле ичиңе сактап алып эле анан кыйналып берчүмүн да. Мындайча айтканда, мындай иллюзия түзүп жашаганды жакшы көрчүмүн да. Иллюзия деген кандай? Башка адамдарга жакшы жактарын көрсөтүп, ал эми өзүм жалгыз калганда ошол жаман жактарым болсо дагы ошолорду мындай скрывать этиппи, жашырганды жакшы көрчүмүн да. Башка адамдарга жакшы жагымды гана көрсөткөнгө жакшы көрчүмүн. Анан албетте адам социальный, кече айтып атпаймынбы, социальный существо, социалдык бир пенде болгон үчүн бизге тилекке каршы көпкө чыдабайт да. Эртели кеч бирөө менен бөлүшүш керек болот. Анткени кече күнү сүйлөшкөндө айтпадыкпы, биз алган жаракаттардын баардыгы ошол жанагы таарынычтар, бүт баардыгы эмнеден келип чыгат экен? Бүт баардыгы ошо адамдар менен болгон карым-катнаштан келип чыгат экен. Анан тилекке каршы ошол биздин ошол жаракаттарыбызды, биздин ооруларыбызды башка адамдан башка эч ким айыктыра албайт экен да. Элестетиле, ушунчалык
Анан ошол кичинекей кезимде эле баягы ошол именно мындай искренний общение жетпегендиктенби мен китеп тетрадьтарым аябай көп эле. Ошол тетрадьтарга дневник жазат элем. Крыша бар эле, ошол жака чыгып кетет элем. Почти кичинекей мындай эстеген кезим бул 5-6 класстан баштап эле да. Ошол крышага чыгат элем, крышага чыгып алып анан кийин кичинекей лампочка бар эле. Эшиктин алдына тийип турат да, ошол лампочканын түбүнө отуруп алып анан жазат элем. Көбүнчө кечинде жазчумун. Кака жоголуп кеттиң деп мамамдар айтышат. Там башыга чыгып кеттим деп койчумун да. Анан там башыга чыгып илгери мындай азыр деле бар болуш керек, билбейм, шаты коюп койчу эле го крышага, ошол шатынын үстүнө отуруп алып анан кийин жазат элем да. Ошол жакта коробкам бар эле, ошол коробкага салып туруп анан кирпич менен бастырып коет элем. Кийин 8-класска жеткен кезде ошол дневниктерди аябай жазчумун да, каждый ситуациянын баарын описывать этчүмүн күнүндө чогулуп. Анан 8-класс кезде ошол дневниктеримди папам таап окуп алган. Анан ошол дневникте мындай сөз бар эле да. Мен 5ке чыккан кезде болуш керек эле, элдер чоң атам каза болуп анан кийин сүйлөшүп атканын угуп калгам да. Бул эме Айпери төрөлгөндө папасы больницага барбай койду эле, эркек бала болбой калды деп, атасы эле карап жакшы көрчү эле, эми ким карайт болду экен деп ушинтип сүйлөшүп атканын угуп калгам да. Ушунчалык таарынгам. Анан ошол дневникке аябай көп жазыптырмын да ошол жөнүндөчү. Анан оказывается, мен аябай өкүнөм, анткени ошол дневниктердин баарын өртөп салгам. Кийин папам таап алгандан кийин айткан эмес, бирок кийин бир мас болуп алып, ошол ушинтип жазыптыр кызым деп элдерге айтканын угуп калып, анан окулган турбай деп анан ошол дневниктердин баарын өрттөгөм да. Бирок ошол мага аябай жардам берчү экен. Кийин уже чоңойгондо, уже смарт ишке келгенде азыр угуп атам да, что андан кийин мен жана айтып атпайм, турмуштан ажырашкандан кийин дневник албай калдым. Анан ошол өртөй баштадым. Кийин анан ушундай осознание келди да. Жа ысырыктын тарелкалары болчу эле илгери, мындай темирден тоголок болгон. Ошол темир тарелканы спичка менен үстүнө алып чыгып кое турган болуп калдым. Анан ак баракка эжем врач, мен папамдын сестренкасы. Ошол ал убакта мындай баракта жок да. Анан ошол жумуштан мага бир бети жазылган, арты жазыла элек, архивный кагаздарды алып келип берчү эле да. Анан ошол сүрөт тарткыла деп алып келчү эле. Анан ошол кагаздарды пачка менен үстүнө алып чыгып, анан ошого жазат элем да. Жазып, анан ошол тарелкага салып өртөп, анан түшүп кетет элем. Кийин ошондой методго өттүм. Кийин 11-класста бир жазбай калдым эчтеке. 11-класс 1-курс студент болгондо көп жазбай калдым. Анан кийин ошол ажырашкандан кийин дагы билбейм, өзү эле келет экен ошол нерсе. Өзүнөн өзү эле ошол отуруп алып эле кайра ошол кагазга жаза турган болуп баштадым да. Азыр эстесем, мурда кичинекей кезимде мындай эме көп болчу да. Мени байкашпайт, көрүшпөйт, ушундай сыяктуу, анткени мен ортончусумун да. Ушундай көп таарынат элем да. Любви не хватало, мындайча айтканда, ушу сүйүү жетишпеген сыяктуу сөздөрдү жазат элем. Ал эми кийин могул ажырашкандан кийин азыр жазгандарымды мындай элестетсем, гнев да, жинденүү аябай көп болуптур. Аябай көп сөгүнөт элем кагазга отуруп, ушундай да. Бирок азыр ойлосом, мага ошол аябай жардам бериптир да убагындачы. Ушунчалык анткени мен айтып атпаймынбы, негизи жашоодо мен аябай шайырмын, бирок кыйынчылык болгон учурда мен мындай айтпайм да эч кимге, наоборот, ошол нерсени көрсөтпөгөнгө аракет кылат экенмин да, ушундай эмем бар экен. Анан кийин ошол кагаз аябай жардам берди. Кагазга кантип иштейбиз? Кагазга сиздер ошол таарынычтарыңыздарды жазган кезде на первых этапах, биринчи этаптарда ошол таарынычтарды жазуу бул аябай жеңилдетет да, бирок убактылуу эле. Мисалы, мен эсимде ошол түндө кызым уктабайт эле. Ошо эмеси кичинекей уктабаганда анан ошону жана жаздыкка коюп алат го, силер да жаздыкка коюп уктатасыңарбы, ошентип бутуңа жаздыкка коюп уктатып, анан кийин жазып отуруп берет элем да, түнгө чейин. Анан кээ бирде мамам туруп, эмне жазып атасың деп койчу десе, эчтеке деп койчумун эле. Анан түндө туруп өртөп, анан кийин уктайт элем да. Ушун аябай көп жазгам да. Мага ошол аябай жардам берчү.
аябай жардам берчү. Андан кийин ушул смарт ишке келгенден кийин жанагы радикальное прощение деген бар, окусаңыздар болот. Радикальное прощение жөнүндө тоже письмо жазасың. Ал эми радикальный прощение экенин билген эмесмин, бирок бир сабактан ошол бир лидер айтып, ушундай кат жазыш керек, адамдын атын жазып, ошол эмне айткың келсе, айтылбай калган сөздөр деп коет. Ошо айтылбай калган сөздөрдүн бардыгын, ошол ичиңде калып калган нерселердин бардыгын, ошол адамга болгон отношение, эмнени күттүң эле, ошонун бардыгын эмне кылыш керек деген кагазга жазыш керек деген да. Ошону кийин мен көп колдонуп жүрдүм. Ага чейин мен жана дневник сыяктуу эле мындай жаза берчүмүн. Ошол өзүмдүн состояниямды, эмне болуп аткандарымды, бир күндө эмне болду, ошонун баарын жаза берсем, кийин ошондой именно адамга кат жазганга өттүм. Смарт ишке келгенден кийин анан аябай көп жаздым. Действительно, мен жана айтып кеткендей, менин жашоомдо бир 2-3 адам бар эле ошо катуу таарынган. Мына ошолорго көпкө чейин кат жазып жүрдүм. Мындай мелкий, кичинекей таарынычтар кетет экен. Кичинекей таарынычтар болот го мындай. Бирок чоң таарынычтар, жана айтып берип атпаймынбы, жүрөгүңдө ушунчалык калып калат экен. Мына ошол таарынычтар тилекке каршы көпкө чейин кетпейт экен да. Анан ошол бизде мурда дагы сонун сабактар болчу эле. Азыр деле сонун сабактар болот. Офиске да барсаңар болот. Лидерлердин сабактарына дагы. Мына ошол сабактардын бирөөсүндө бизде бир психолог беле эсимде жок, бир эже келип чакырылган эме болчу да, спикер болчу. Ошо бирөө ээрчитип келген. Ошол ээрчитип келгенде ошол сабак өтүп атканда эле ошол эмелер жөнүндө айтып берген, медитациялар жөнүндө айтып берген. Медитация, азыр биз гипномедитация деп берип атпайлыбы? Ошолор жөнүндө айтып берген. Мозгко кандай влиять этет экен. Ошондо медитация көрсө, жана мен айтып атпаймынбы сиздерге письмо жазгыла депчи. Мына ошол письмо жазарда медитация кылса аябай жакшы жардам берет экен. Аябай жакшы. Отуруп биринчи ошол адамды эстеп, то есть бул эмне деген гипномедитация деп коет. Бул ошол ситуацияга погружение кыласың да. Погружение кылып, анан кийин ошол ситуацияны кое бергенге аракет кыласың. Мына ошол моментте көп нерсе чыгат экен да. Кийин мен ошондой кылып жазып жүрдүм каттарды. Бул сиздерге, бул на первоначальном этапе, эгерде сиздер өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштегениңиздерге аас эле болсо, ушул нерсе аябай жардам берет сиздерге. Эгерде мындай эч кимге пока айткыңыздар келбесе, эмнегедир мен таң калганым, биз азыр VIP сабагын өтөбүз. VIP сабагында бизде раскрытие бар. Мына ошо раскрытие болгондо көп адамдар ушундан коркот экен да. Мен эчтеке айткым келбейт бирөөгө. Мен деле ошондой болчумун да. Анан биз ошол өзүбүздүн проблемаларды, жүрөгү ооруткан жанагы обидаларды, бизге болгон башка адамдардын жаман отношениясын биз алтындан да баалуу кылып сактайт экенбиз да. Мен ошого таң калдым да. Ушунчалык бир баалуу сыяктуу, эч кимге көрсөтпөй, ачпай, ушундай сактайт экенбиз элестеткиле. Бизге ошол нерсе аябай мындай башкача көрүнөт экен да. Бизде кичинекей кезиптен илаба, уят болот. Бирөөгө эмне деп коет? Не выноси ссоры из избы, үйдөн жаман нерсени үйдөн чыгарба деп ушунчалык көп үйрөткөн. Биз ошонун бардыгын мындай үйрөнөлү эле, угулу эле, биз эмне кылат экенбиз ошол, минтсе болбой турбайбы, тиңсе болбой турбайбы деп эле, мындай ограниченияда жашаган үчүнбү? Бирок ошол адамдар ушундай ачылыш аябай кыйын экен да, ачылыш кыйын экен. Ошон үчүн мен ойлоп калдым, на первоначальном этапе мен өзүм ошондой адам болгон үчүн на первоначальном этапе ошол мугул кагаз аябай жакшы жардам берет. Андан соң ошол медитация көбүрөөк кылыңыздар демекчимин. Медитация дагы аябай сонун жардам берет. Буюрса биз Назгүл Капаровнан суранып атабыз, медитациялардын каналын ач деп. Ошол каналга кийин может телеграмга билбейм, азыр пока кандай болот. Кийин ошол бир жолу төлөм төлөп алып, катталып алып, ошо медитацияларды кылсаңар болот. Анткени азыр биз уже түшүнүп атабыз, бул аябай керек. Анткени биз күнүмдүк жашоодо мындай да,
мээ өчпөйт да, мээ өчпөйт, постоянно мээбиз иштей берет дагы. Ошол көп нерсени биз мындай кандай десем, жана стористин лентасын листать этип атпайлыбы, стористи листать эткенде бир жагын бас эле көрүп коебуз го, мына ошондой да, биздин жашоодо ушундай. Стористин лентасын листать эткенде эле монтип эле айлана берет да, ошону бас эле көрүп кете берет экенбиз да. Эми ошол сиздерде ошол медитация ошол фокус кармаганга үйрөтөт, ошол сиздердин ички жан дүйнөңүздөрдө болуп жаткан проблемаларга. Эми караңыздар, ошол кагазга жазганда дагы көп адамдар мындай аягына чейин ачыла албайт да, ачылбаганга даже аракет кылат да, ушу даже кагаздан коркот да. Эми бул таарынычтар мындай да, таарынычтар бул сактай турган нерсе эмес да, сактай турган нерсе эмес. Таарынычтар бул оору сыяктуу. Сиздер канчалык сактап, канчалык жашырбасаңыздар деле эртели кеч өзүнөн өзү билине баштайт. Сиздердин алыңыздар жетпей баштайт ал таарынычтаргачы. Канчалык көп чогулса, ошончолук сиздердин энергияңыздарды алат. Ооруган адам деле мисалы шалдырап, энергиясы жок болуп кыйналат го. Таарынычтар деле ошол сыяктуу. Анан эми бул нерсе атайын жасалбайт да, сиздер атайын бирөө таарынтпайт же атайын сиздер бирөөнү таарынтпайсыздар. Бунун бардыгы мындайча айтканда мындай бир жашоодогу бир обстоятельства, бир болгон нерселердин аркасынан болуп турат да. Анан эми ошол биз бир адам менен бир адамдан жакшылык калсак, бир адамдан ушундай жаман эмоцияларды, терс нерселерди алып калабыз да. Мына ошол буну нормалдуу көрүнүш да, bundan кутулуш керек. Буну жок кылыш керек. Көп адамдар ошол таарынычтарын тим эле мындай кандай десем, алтын сыяктуу сакташат да. Ушундай бир башка еще минтип коюшат го. Менин таарынычтарым аябай көп да. Мен просто кечиргим келбейт депчи. Жок, мен ушуну сактап жүрө берейин. Бул мага аябай керек деген сыяктуучу. Бул сиздерге кереги жок. Эч кереги жок. Анан ошол кагазга жазыңыздар көбүрөөк. Анан эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ошол адам менен барып сүйлөшкөн аябай жакшы. Бирок мен өткөндө дагы бир сабактан ушинтип ошол адам менен барып сүйлөшкүлө десем, көп адамдар отношения выяснять этиптир, барып алып, көп эмес, эми 1-2 жасты ушундай урушуп кеттим депчи. Биз отношения выяснять этпейбиз. Бул сиздер ошол адамды, ошол сиздерди таарынткан адамды, сиздерге жамандык кылган адамды, ички жан дүйнөңүздөрдү ооруткан адамды, сиздер ошол адамды кой бериш керек да. Кой бергенде жаман намерение менен барсаңыздар, ошол жаман намерение, мисалы жаман намерение деген эмне? Бул урушам, баарын айтып келем деп барсаңыздар, анда ооба Гүлсара эже, мыякта өзүң деле билбей калат экенсиң деп жазып атасыз. Андай да болот, анткени слишком сөз көп болуп кеткенде, эгерде вдруг случайно урушуп алсаңыздар, эч өкүнбөңүздөр, анткени бул нерсе да болуп калат. Бирок ошол адам менен сүйлөшкөндө, ошол адамдан кандай башташ керек диалогду, ошол жөнүндө айтып берейин азыр. Мен биринчи жолу ошол нерсени укканда мен да таң калгам да. Ал мени таарынтып атса, ал мени таштап кетип калса, мен аны менен ажырашкан жокмун, ал менен ажырашып кетип калса, эмнеге ага барышым керек, эмнеге аны менен сүйлөшүшүм керек депчи. Андан кийин ошо сүйлөшкөндүн башында эң башкы сөзү сен мени кечирип койчу болуш керек да. Сен мени кечирип койчу деген сөздөн башташ керек дегенде мээм жарылып кеткен да. Эмнеге мен андан кечирим сурайм деп. Ошентип мен кечирим сурай албай почти 1,5 жылдай жүрдүм. Кагазга жазып жүрдүм. Анан кийин ошол психосоматика деп айтып атпайлы, баары байланыштуу. Менин кызым, экинчи кызымны ошо эпилептический синдром головного мозга деп диагноз койгондо, вроде жакшы эле болуп калат, кайра эле кармайт. Анан кийин ошондо ошол бир врач айткан, бир эже ЭКГ тартат эле башын. Ошол айткан, ЭКГ эмес, электроэнцефалограмма. Ошол эже айткан да, кызым, сен өзүң менен да иштеп көрбөйсүңбү? Бул деген эме да, психологияга да, то есть сенин таарынычтарың, жаман көрүүлөрүң көп болсо, бул дагы балага таасирин тийгизет дегенде, аябай таң калгам да. Врачтар да ушинтип айтабы, жинди го бул депчи. Анан бирок ошол баягы өзүң үстүндө иштеп жүргөн үчүн
мен кийин ошол Жаңыл Токпаевнага келип сураганда айтканда, сен ошол бывший жолдошуң менен жолугуп сүйлөшүшүң керек, сүйлөшпөй айтпай калган сөздөрүң көп дегенде аябай таң калгам. Анан кийин бир марафонго катышып калып, анан ошол кечирүү боюнча сүйлөшкөндө ошол жактан айткан, ошол барып кечирим сура дегенде аябай жиним келген. Бирок мен ошол кызым үчүн, ошол кызымдын состояниясы үчүн ошол нерсени жок кылгым келген дагы. Анан жолуккам, барып жолугуп, анан жолукканда эле сен мени кечирип койчу, мен сага ушунча жылдан бери кек сактап жүрөм, ушунча жылдан бери мен сени жек көрөм, каргаган учурларым болду, мен сага тарыгым келбейт, мен кыйналып кеттим, сен мени кечирип койчу деп айтканда, просто көрсө бул ушул сөз баягы эки адамдын ортосунда болгон бир, кандай десем, бир барьерди алып салат экен да. Анткени сен мени тарынттың, кечирип койчу эмес, а именно ошол сен өзүңдүн состоянияң үчүн кечирим сурап атасың да. Состоянияң үчүн, өзүңдүн ошол өзүңдү өзүң кыйнаганың үчүн кечирим сурап атасың да. Ушунча жыл жек көрүп, действительно мен аябай жек көрчүмүн эле, аябай көп каргагам да. Ушундай билбейм эмне себептен ушунчалык бир жүрөгүм башкача болгон болсо керек ошол маалда. Жаман көрүп, ушун минтип калса экен, тигинтип калса экен деп ушунчалык көп каргаптырмын. Кийин анан ошол сүйлөшкөндө экөөбүз түштө эле жолукканбыз, түнгө чейин ошол сөз түгөнбөйт. Ал бирдемени айтып кечирим сурайт, ушинтип атып. Бирок ошол күндөн баштап менин жашоом 180 градуска өзгөрдү десем болот да. Анткени ошол разговор, ошол сүйлөшүү мен үчүн бир башкача бир жеңилдик, башкача бир состоянияны алып келди да мен үчүн. Анан действительно ошол разговордон кийин азыркыга чейин, мына ошо бир эле жолу сүйлөштүк, ушундай азыркыга чейин мындай нормалдуу катнаш да, мындай. Анткени ортодо балдар бар, ата энеси менен катташам, азыркыга чейин конокко барып турам, кыздарым барып турат, мындай. Сонунда действительно, анткени любой время чалып, мондай документ керек, же мондай болуп калды деп айта аласың. Мындай свобода, эркин карым катнаш, жаман көрүү жок, жек көрүү жок, ушунчалык. Ошонун бардыгы ошол бир эле сүйлөшүүдөн келип чыкты да. Эми эгерде сиздер барып урушуп кетсеңиздер, андай болбойт эффект. Ушпаганга аракет кылыш керек. Ошол ичиңерде, жан дүйнөңөрдө болгон нерсени мындай тынч айтканга аракет кылыш керек да. Албетте сен минткенсиң, сен тигинткенсиң деген сөздөр болгон, бирок ал сөздөр мен башында айткан сөздөн кийин болду да. Кийин болду. А сен ошол башында айткан сөздү эгерде действительно адам мындай адекватный адам болсо, анда мас адам менен сүйлөшпөңүздөр. Бизде ушундай да случайлар болгон, мас адам менен сүйлөшүп алып, жакшы натыйжа чыкпай калган. Бул аябай мындай, кандай десем, азыр жок. Динара же ошол как раз мен ошол встречага барганда 4,5 болчу, 4,5. Кийин ошол жарым жылга жетпей эле биз эмеге түштүк, электроэнцефалограммага түшкөндө исключили, жок, эчтеке жок депчи, даже волны деп коет ал жакта, ушундай эпилептический волналар болуп турчу эле дайыма. 3 ай сайын тартырчумун эле башын, тапкан жок аягында 5 жашта. Анан кийин айтты эле, ошо 1 жыл сайын келип тургула деп. 6 жашында, 7 жашында бардык, анан 7 жаштан кийин уже учеттон чыгарды, исключили. Эми биз еще шоколад ичтик, албетте. Анан шоколадты бирок ошол маалда жаңы эле чыккан, бир 3-4 ай эле ичкенбиз. Бирок бунун бардыгы мен ойлойм да бекер эмес депчи. Анын үстүнө мен бирок ошол маалда кыздарым кичинекей болгон үчүнбү, самый эң негизги мен үчүн жеңиш бул менин кыздарымдын жүрөгүнө атасына болгон бир жек көрүү, жаман көрүү салган жокмун да. Мен мындай запрещать эткен жокмун, барба, сүйлөшпө деп. Барып сүйлөшүп эле жашынакай азыркыга чейин эле чоң ата, чоң апасынын үйүнө кенен барат да, кенен барат. Кааласа барып жатып келет, кааласа ошол жакта жашап турат, ушундай да, мындай ограничение болгон жок да, такырча. Эми бул ортодо
эки адамдын карым катнашынан келип чыккан проблемада башка адамдардын күнөөсү жок да. Башка адам мисалы ата энесинин, балдарынын, бир туугандарынын күнөөсү жок экен да. А сен ошол карым катнаш ошол эки адамдын ортосунда болгон жаман карым катнашты башка адамдардан чыгарат экенсиң да. Өзүнө айта албайсың, өзү менен уруша албайсың. Анан кийин ошо балаң аркылуу, анын ата энеси аркылуу аларды катташтырбай, көрсөттүрбөй ушундай бир шагтарга барып отуруп эмне кылат экенсиң? Вроде бы мындай мен күйөөмдү наказывать этип атам деп ойлойсуң, а чын-чынына келгенде сен күйөөңдү наказывать этпей эле өзүңдүн балдарыңды, өзүң төрөгөн балдарыңды, анын ата энесин балким жаман, балким жакшы, ар түрдүү ситуация бар, бирок сен ошол айлана чөйрөңдө анан эң негизгиси ошол учурда айлана чөйрөңдөгү адамдарга деле баары бир эрте эле кеч алар өзү кетип калат. Эң негизгиси сен өзүңдү өзүң наказывать этесиң да. Ушу канча жыл минтип элестеткиле да, бир пакетке мусор салып туруп унутуп калдыңар үйүңөрдө. Эрте эле кеч ал мусор сасыйт да, сасыйт. Бирок сасыса деле, ошол дискомфорт кылса деле, силер ошол мусорду таап ыргытпай жүрө бересиң да. Мына Нурилеже жазып атат, Азаматсыз Нурилеже, випке катышсаң көп нерселерден арылат экенсиң. Сонун болуп калды. Аябай кубанычтамын Нурилеже, аябай кубанычтамын. Анан эми ошол жолугуп сүйлөшүү деп атпаймынбы? Жолугуп сүйлөшүү. Эгерде жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк жок болсо, келиңиздер прям жазып алыңыздарчы ошол. Эгер адам менен жолугуп сүйлөшкөнү барсаңыздар, бул жеке эле мага жардам берген эмес, бул практика, бул аябай көп адамга жардам берген. Бизде дагы бир эже бар эле, иниси менен урушуп кетип, көп жыл, 10 жылбы, 15 жылбы сүйлөшпөй калыптыр. Анан ошол мен барып сүйлөшүңүз десем, мен кантип бармак элем, ал менден кичүү да, өзү келбейби, тиги бу деп ушинтип таарынып жүргөн экен. Анан кийин жөн эле барыңыз деп. Анан айылда жашайт экен, иниси анан чалып, мен сага барайын дедим эле десе, элестеткиле, өзү айтып берип атат да, барсам дейт, барсам келиңиз эже деп эле койду дейт. Анан кийин барсам дейт, туугандардын баары чогулган дейт, өзүнчө той дейт, кой союп алышкан дейт, укмуш баары сүйүнүп, эжем келди деп. Анан ошонун баарын көрүп эле дейт, жаман болуп кеттим дейт да, кирип эле ыйлай бердим дейт. Анан ой эже, тынччылыкпы, эмне ыйлап атасыз десе, сен мени кечирип кой, мен сага ушунча жылдан бери таарынып жүрдүм эле, ушундай болгон деп айтса, аябай таң калыптыр да иниси. Эмне келбейт десе, ошон үчүн келбей жүрдүңүз беле, мен аны даже байкабай калыптырмын депчи. Баягы жашыраак болгон экен да. Анан бир жардам сураганбы, бирдеме болсо отказ кылып койгон экен да. Деп ушинтип анан аябай таң калыптыр да. Ушунча жылдан бери эмне айтпай жүрөбүз, эмне эле келбейт десе, ошон үчүн келбей жүрөсүзбү биз жакка деп ушинтип анан аябай ушун коноктоп дейт. Сонун болуп калды деп атпайбы? Көрдүңүздөр, ушундай көп адамга жардам берген учурлар бар бизде. Бул эгерде практика кылгандар болсо, ушинтип таарынган адам менен сүйлөшкөндөр болсо, жаза кетсеңер болот. Башкаларга дагы мындай мотивация болсун да, анткени көп адамдар ошол решиться не могут, решать эте албайт. Анан мен ошол бывший жолдошум менен сүйлөшкөндөн кийин, 1-2 күндөн кийин торт, майда чүйдө алып алып, ошол негизи ага чейин деле жакшы эле сүйлөшчүм. Мен негизи кайнатам, кайненемдер менен такыр урушкан эмесмин. Анан барып үйүнө алардан дагы кечирим сурап, кечирип койгула, мен ушундай силерди жаман көрүп жүрүптүрмүн, болушпай койду, укпай койду деп аябай сонун болгон да. Иши билбейм, конечно, тяжело, аябай тяжело барып ошентип сүйлөшкөн, кыйыныраак, бирок мындай кандай десем, ошол нерседен кийинки состоянияны билиш керек да. Кийинки состоянияң аябай сонун болот да. Ошондой суроолоруңуздар болсо жазыңыздар. Бул эң негизги техника ошол. Көрсө биз адамдар бизге жаракат болгондон кийин, оору болгондон кийин ошол адамдар гана бизге дары болуп алат экен да. Тилекке каршы ошондой экен. Эмне себептен адамдар психологко барат? Бул мисалы кийинки техника десем болот. Мен айтып бербедимби кече күнү, Штавитка кеткенден кийин вроде мындай элдерге таарыныч бар дейин десең, таарыныч деле жок да, бирок бүт раздражать этип эле, эчтеке жакпай эле, жүрөгүм кысылып эле ушунта берди. Анан кийин кой, мен психологко барбасам болбой калды окшойт, балким дагы калып калган нерселер бар деп, анан психологко бара баштадым.
психолог эмес, психология курска бара баштадым. Ошол психологияны изилдеп дагы кененирээк үйрөнөйүн деп. Анан ошол курска бара баштаганда мен көп учурда мындай жанында жүргөн адамдар жөнүндө такыр ойлонбоп турмун да. Мен прошлый менен аябай көп иштедим. Прошлый менен ошол көбүнчө ошол ажырашуу, жанагы кичинекейимде болгон таарынычтар, ошо менен көп иштедим. Мисалы чоңоюп калганда таарынычтар менен көп иштебептирмин да. Анан ошол папама таарынычым аябай көп экен, кийин ошолор чыкты ошол жакка барганда. Бул мындай да, канчалык тазалансаң, ошончолук баягы мындай жеңилдеп, анан жашооң дагы мындай башкача боло баштайт экен да. Анан өткөндө айтып атпайбы, виптен дагы бир эже мага да аябай сонун ошол эме болду. Анткени көрсө чын эле ошондой экен дедим да менчи. Анткени мен ошол курска барып жүргөндө ошо папа менен болгон таарынычтардын бардыгын анан арыла баштаганда азыр отношения башкача болуп калды да. Отношения башкача болуп калды. Ошон үчүн сиздерге дагы ошол сунуштайм. Бирок ата-энеге барбаш керек. Башка адамдарга бара бергиле, бирок мамаңарга, папаңарга барып ошол айтуунун кажети жок да. Анткени буну эмне себептен айтып атам? Эгерде мындай жакшы сүйлөшкөнгө күчүңөр жетсе, сүйлөшсөңөр болот. Бирок биз көбүнчө жакшы сүйлөшө албай калабыз да, өзгө контролго ала албай калабыз. Мен папама барган жокмун, сүйлөшкөн жокмун. Эмне себептен? Анткени адамды да мындай, кандай десем, ата-эне үчүн ушундай сөздөрдү угуу аябай оор келет да. Мисалы, силерге деле балдарыңар келип, мен сизге таарынып жүрөм, сиз мындай кылгансыз, тигиндей кылгансыз десе, бул аябай мындай катуу келет да биз үчүнчү. Анткени бул кандай десем, сен балаңа мындай жамандык каалабайсың да. Өзгөчө менин папам өзү мындай аябай жакшы киши. Анан таарынычтар көбүнчө жанандай, кандай десем, пренебрежение деп коет го, мындай көңүл бурбагандык менен байланыштуу экен да мендечи. Анан иман бар болуп, сиз үмүткөн эмеспиз, сиз мени караган эмеспиз десең, аябай мындай катуу тиет да. Мен ошол проработкага барып жүргөндө, психологияга барып жүргөндө туугандар менен жолугуп калдык. Анан жолугуп калганда мен мурда ушул нерсени байкабайт экенмин да. Анан кетип баратканда эле бирдеме салып берет го. Бирдеме сирдеме салып берип атса эле папам деле, мамам деле алып эле, Асель сен ал деп эле эжеме берип атышат. Анан ошол жерден ошо баягы мындай состоянияга түшүп каласың да. Как ребенок ушундай бир состоянияга түшүп каласың. Виптегилер аябай жакшы түшүнөт. Анан ошол моментте мындай болду да. Мен карап туруп эле анан айттым да, эмнеге мага вообще эчтеке салып бербейсиңер? Бирок чын эле ошондой мындай эмне аласың деп эле коет. Анан өзүмө керектүү нерселерди алып алам. Анан бирок мынтип прям салып бербейт да. Анан кийин ошондо чыкты да. Эмнегедир ушунчалык возмущение болду, жиним келип. Мен негизи вообще антип урушпайм да эч ким мененчи үйдөгүлөр менен. Анан деген ошол жерден почему-то тура калып эле, эмне силер постоянно ушинтесиңер, эмне силер мага салып бербейсиңер, постоянно бирдемеңер бар болсо эле Асель дей бересиңер деп эле, короче, баштадым да. Өзүм мындай токтото албай калдым да. Ушунчалык баягы чыгып кетти да. Анан кийин десем эле папам менен мамам бир кыстап эле, ай тиги сен өзүң алганыңды алып кет деп эле айтабыз го деп ушинтип калышты. Анан деди да. Анан десе, эмнеге экөөбүздүн кандай айырмабыз бар деп эле ушинтип баштасам, анан папам айтпай, бунун 5 баласы бар үйүндө, ошон үчүн буга көйрөк салып беребиз деп атпайбы. Анан көрсө баягы көнүп калышыптыр да. Мурда мен алар менен чогуу жашачык да, мен ажырашып кеткенден кийин. Анан эми баягы Айпер үйдө да деп эле ага бербер көнүп калышыптыр. А мен кийин мына 7 жыл болду турмушка чыкканыма. Анан мен айтып атпаймынбы, менин деле 4 балам бар. Анын бир эле баладан айырмасы бар. Анын үйдө бир кызы чоңоюп калган депчи. Меники наоборот майда болуп атпайбы деп ушинтип өлө жиним келип, анан чыгып кетип калдым да. Анан кетип калганына кетип баратып өлө таң калып атам да, эмне болду депчи. Көрдүңүздөр, мен ошол нерсени мындай таарыныч катары кабыл алчу эмес экенмин да. Таарыныч катары кабыл алчу. Бирок ошол разговордон баштап, ошол мындай вроде бы да, мындай эле мелочь эле сыяктуу, бирок
башкача отношения башталды да. Азыр болсом күлкүм келе берет да, кээ бирде барсаңчы үйүнө барып калсаң, эмне бирдемең барбы, эмне деп жардам берелиби деп ушинтип калышты. Мурда вообще антпейт эле да. Көрсө алар деле өздөрү байкачу эмес экен деп калдым да. Азыр кийин өткөндө бир жолу папам айтат, биз сени кыйын деп эле деген деп эле сага вообще көңүл бурчу эмес турбайлыбы деп өзү айтты да. Көрдүңөрбү? То есть сен өзүң өзгөргөндө башка адамдардын да сага болгон отношениясы өзгөрө баштайт экен да. Өзгөрө баштайт экен. Бул про личные границы тоже. Личный границы деген буюрса бизде тема бар болуш керек. Ошондо дагы кененирээк айтылат. Эми кийинки ошол техниканы сөз түрдө мен ошол сиздерде эгерде ата энеңерге болгон тартыныч бар болсо психологторго баргыла демекчимин. Анткени ата энеңерге айткандан мындай көп деле пайда мындай болбойт да. Өзгөчө мындай меники го мындай мелочь эле болуп атпайбы, көңүл бурбай койдуң деген сыяктуучу. Андай катуураак тартынычтар бар болсо, мисалы мен кичинекейимде кол көтөргөн эмес, папам мамам вообще урчу эмес кичинекейимде. Ошон үчүн балки мен да балдарыма көп кол көтөрбөгөнгө аракет кылам. Мындай андай болгон эмес да, ошон үчүнбү балким билбейм, урушчу эмес, аябай Нуриле жазаматсыз. Аябай мындай башкача да. Ошон үчүн сиздерге айтарым да, эгерде действительно ошол самостоятельный справляться эткенге мүмкүнчүлүк жок болуп атса, самостоятельно ошо алыңар жетпей жатса, сөзсүз түрдө психологко баргыла демекчимин да. Эми ошол радикальное прощение деп письмону издеңиздер интернеттен. Ачык эле доступта бар. Эгерде менде бар болсо жиберип коем. Ошону карап жазсаңыздар болот. Аякташ демекчимин. Ошол жаратканыман ошол адамды кечиргенге мүмкүнчүлүк бер мага. Мен ошол адамды кечиргим келет, кек сактагым келбейт деп көбүрөөк сураңыздар. Ошол наоборот, ошол сиздер тарынып жүргөн адамга көбүрөөк баягы бизде мындай кандай десем, ошол адамга Куран окутуп баштасаңар, өзүнөн өзү ошол проблемалар чечиле баштайт да. Мен да бир ушул эмеде сабакта женское счастье өтүп атканда бир эже кайрылып ушул дайыма айтып берем историясын. Билбейм, мен үчүн аябай мындай таң калыштуу. Анткени ошентип айтып, анан кийин күйөөсүнө Куран окуп жүрүп каза болуп калган күйөөсүнө. Анын балдары табылып, ошол кызы, бир эле кызы бар болчу экен, ажырашып кеткен да. Анан көрсө ошо күйөөсү каза болордо экинчи турмушунан балдарына дайындап кетиптир да, ушундай таап жардам берип койгула депчи. Анан алар издеп таап келип жардам беришип, времянкада жашачумун дейт, үйүн бүтүрүшүп. Анан апалары да каза болуп калган экен. Анан апа дешип, катташып, аябай сонун болуп калды. Мурда бир эле кызым бар эле, азыр толтура балам болуп калды деп ушунчалык бир сонун айтып берген да, историячы. Ошон үчүн баягы намаз учурунда ошол адамга кайрылып, ошол Кудайга кайрылып, ошол адамды кечирүүгө мага мүмкүнчүлүк бер, менин жүрөгүмө ошол жумшактык сал деп биз суранабыз да, ошондой суранып атканда ошол нерсени да эстеп кетсеңер болот да. Аябай жакшы. Анан кат тилекке каршы ошол ата энеге, анан ошол каза болуп калган адамдарга кат жазып эле ошол Кудайдан суранып, ошол кечиргенге мүмкүнчүлүк бер деп. Анан такыр алыңар жетпей жатса, каза болгон тартынычтары унутса деле блок болобу. Эгерде каза болгон адамдарды
кое бере алсаңыздар, мисалы каза болуп калды, мейлем деп кое бере алсаңыздар болот, блок болбойт негизи. Бирок эгерде ошол мисалы көп адамдар бар да, ошол ажырашып кетти эле, анан кийин күйөөсү жок болуп калса деле, могул эшек менин жашоомду бузуп кеткен, анан бул монтип кеткен деп эле ошол адамды эле эстей берет да, бул анда блок болот. Жок болсо деле. Кээ бир адамдар даже каза болуп калган күйөөлөрүнө каза болуп калган үчүн таарынгандар бар да. Түшүнүп атасыңарбы? Сен каза болуп калып, мен жашоом минтип калды, тигинтип калды дегендер бар. Ушинтип ыйлагандар да бар да. Ошон үчүн бунун бардыгы индивидуальный. Бирөөгө мындай болот, бирөөгө тигиндей болот деп айтуу өтө кыйын да, өтө кыйын ошентип айтуучу. Анан бизде дагы бир сонун, эгерде мүмкүнчүлүк жок болсо, мындай сунуш берет элем, ошол группаларга бөлүнө болуп, 3-төн 4-төн бөлүнө болуп, бул негизи бул техниканы биз көп колдонобуз. Мисалы подружкалар жолугуп, проблемаларын бири-бирине айтып кетет го, анан өлө жеңилдеп каласың. Мисалы көрсө, групповая терапия деп коет, ошол группа менен иштеген аябай жакшы экен. Могул мен айткан техникалардын эң күчтүүсү ошол групповой терапия экен, группалык терапия. Ошол группалык терапиядан ошол таарынычтар, биз эч кимге айткым келбейт деп атпайсыңарбы? Ошол таарынычтарды айтканда башында сен жылагач калып калгандай ощущение болот да, как будто бүттү, бир мындай защитаң жок сыяктуу. Бирок кийин ошол өзүң каалаган кийимди кие баштайсың да, өзүң каалагандай жашоодо жашай баштайсың. Мына азыр моякта випке катышкандар жазып атышпайбы? Сонун ощущениялар, сонун эмоциялар болот да. Бизде эгерде вип бизде 5000 сом турат, випте 4 күн ошол жакта жүрүш керек. Эртең менен таң аткандан кечке чейин уктайбыз ошол жакта чогуу 4 күн проживание болот да, ошол эмоцияларды, ошол жашоодогу болгон. Мен өзү азыркы өтүп аткан випти өзүм өткөм. Анан трансформация кылып, өзгөчөлөнтүп, анан кийин биздин ошол партнерлорго жеңилирээк кылып жасагам негизи. Эгерде 5000 сом төлөгөнгө ошол 4 күн барганга мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, ошол кичинекей группа болуп, ошондой групповой терапияларды өткөрсөңөр болот. Бирок ал жакта эмне кылыш керек? Бири-бириңерге ошол башка адамга болгон таарынычтарыңарды айтып бериш керек да, башка адамга. Бирок бизде мисалы совет бербегенге аракет кылыш керек. Бизде көбүнчө подружкалар менен жолукканда күйөөңдү жамандасаң, сволочь деп, аны күйөөсүн жамандап башташат да. Жок, психологдун подружкадан айырмасы, психолог совет бербегенге аракет кылат да, мындай өзүңөрдү направлять этет. Ал эми подружка, курбулар болсо, совет берип, силерди мындай кыл, тигиндей кыл деп отуруп, наоборот, ошол жолдон буруйт да. Ошон үчүн эгер подружка менен психологдун ортосунда тандасаңар, психологко проблемаңы айткан жакшыраак. Түшүнүктүү болуш керек. Анжана групповой терапия боюнча. Групповой терапия проблемаңарды айтпасаңар деле негизи көбүрөөк өткөрүш керек да. Мисалы чогулуп чай ичип, мисалы бизде Жалал Абадта випти өткөндөр көп. Чогулуп алып бир жакка барып чай ичип, мындай убакыт өткөрүш керек да. То есть социальный существо деген адам жалгыз калганда, көйгөйү аябай чоң болуп кетет да. Ал качан гана эмне үчүн бизде смарт-ишке келгенде адамдар өзгөрөт, эмне үчүн жашоолору башкача болуп баштайт? Анткени биз социумга түшөбүз. Болгондо дагычы, мен ошол өзүм психологияга сабакка барганда мага мынтип айтты эле да, ошол сабактан сага жалгыз жүргөнгө болбойт. Негизи мен ошондой тип экен да, психологический тип. Сен социумга көбүрөөк аралашышың керек деген да. Анан эмне себептен мен ушундай состоянияга келдим, эмне себептен ошол могул таарынычтардын баарынан арылдым, эмне себептен өзүм үстүнөн иштеп атам деп кийин өзүмө суроо берсем, көрсөм мен ошондой социумга түшүп калыптырмын да. Ошондой өзүнүн үстүнөн иштеген адамдардын арасына өзүм мындай, кандай десем, өзүн сыйлаган, өзү үчүн жашаган, ушундай бир сонун адамдардын арасына түшүп калган үчүн ошол нерсенин бардыгы мага дагы мындай сонун болду да. Азаматсыз жыпар вип башталгандан баштап эле катышып келатат, өзүнүн үстүнөн аябай катуу иштеп атат. Азаматсыз мындан да сонун результаттар болот буюрса. Аны мен негизи
жазга чейин өткөрбөй эле коеюн деп ойлоп аткам випте. Анан ошо лидерлерден сунуш түшүп атат. Кышында, кышкы каникулда Жалал Абадта өткөрөлү деген сунуш түшүп атат. Эгерде каалоочулар болсо жазсаңыздар болот. Жалал Абадта Алтынай Мамасыдыковнун командасы ошол Жалал Абадта көбүрөөк болгон үчүн могул бир жолу кышында Жалал Абадта өтөлү, анан жазга чейин мейли деп ушундай кылып атышат да. Ошон үчүн эгер каалоочулар болсо жазылсаңыздар болот. Где-то 5-январга расчет ала берсеңиздер болот. Анткени 10-на чейин выходной болот экен. Биз ошол маалда өткөрөлү деп айтып атышат да. Анан могул жакта коркпой эле койсоңор болот. Негизи бизде випте аябай опыту көптөр бар. Бул жакта 5000 сом бул ошол випке окууга, анан питанияга ашып кетсе бир 15 000 сом кетет. Бирок ошол сиздер өткөн вип сиздерге кандай десем 100% болбосо дагы ошол 100% өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштегенге инструмент берет да. Ал эми могул жакта эжекелер жазып атпайбы, бул 1 жылдык психологиялык практикага барабар да, ошол 4 күндүк вип. Ошон үчүн өзүңүздөрдөн аябай ошол катышып алсаңыздар болот. Катышып бул жакта аябай сонун эффект болгон адамдар бар. Эми дагы ошол жанагы мен айтып кеткен кандай десем, бул жөнөкөй эле техникалар, мындай карап отурсаң вроде бы жөнөкөй эле, баягы кагазга жазуу, адам менен сүйлөшүү көп деле энергияны, ресурсту талап кылбайт. Бирок именно ушул жөнөкөй нерселер адамга аябай кыйын да, жасаш кыйын, аябай кыйынчылык жаратат да. Мына ошон үчүн биз ошону жасабайбыз да. Мен бирок ойлойм, бул жакта мына отурган 48 киши бардыгы өзүнүн үстүнө иштеген, өзүн сыйлаган, өзгөрөм деген, эртеңки күнү башкача адам болом деген, эртеңки күнү жакшы жашоодо, башкача жашоодо жашайм деген сонун адамдар деп ойлойм. Мына ошон үчүн сиздерге не демекчимин, ошол бул тарынычтар жакшы нерсеге алып келбейт да. Эч жакшы нерсеге алып келбейт. Сиздер күчтүү адамдар биринчи өзүнөн баштайт. Ар бир нерсени көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бардыгыңыздарды баягы ушундай сонун кандай десем, өзгөрүүгө чакырат элем да. Сонун. Анткени канчалык ошол ички жан дүйнөңдү тазаласаң, ошончолук сырткы дүйнөңдө өзгөрүүлөр боло берет да. Ушунчалык башка адамдардын болгон отношениясы, башка адамдардын болгон карым катнашы, ушунун баары өзгөрүүгө душар боло берет да. Ошон үчүн сиздерге ошол нерсени сунуштайт элем. Анан башка адамдарга таарыныч пайда болбош үчүн, мына азыр сиздер таарынычтан арылып баштайсыздар да, кийинки жашоодо таарыныч пайда болбош үчүн биринчи учурда сиздер ошол адамга болгон сезимиңиздерди ошол моментте билдиргенге аракет кылыңыздар. Ошол моментте билдиргенге. Анткени бул абдан маанилүү да. Ошол моментте билдирип, айтып, ушундай болду, мындай болду деп айтып калганга аракет кылыңыздар. Бирок сен биз көбүнчө мындайда элдер менен урушканда, мен ошол жолдошум, мен окуп жүргөндө психологияда жолдошум Россияда эле, Питерде болчу. Анан Питерден келгенден кийин азыркы күнгө чейин таң калып атат да, сен аябай башкача болуп калдың депчи. Экөөбүздүн ортобузда болгон мындай отношения аябай өзгөрдү да. Эмне себептен? Анткени азыр деле урушабыз, бирок урушканда мен мурда мындай кандай десем, обвинение көп болсо, азыркы күндө экөөбүз урушканда мен мындай өзүмдүн болгон чувстволорумду айтып калдым да. Мисалы, сен мени азыр мен жаман болуп атам, сенин алдыгындай кылган мамилеңден менин жүрөгүм ооруп атат, же болбосо сен ты сейчас мне больно делаешь деп ушундай мен өзүмдүн ички жан дүйнөмдү сен мындайсың, сен тигиндейсиң деп, ички жан дүйнөмдө болуп аткан процесстерди, болуп аткан чувство, эмоцияларды айткан үчүн азыр кадимкидей мындай аяр мамиле жасап калды да. Мен мисалы кээ бирде даже таң калып атам, анткени мен негизи эле мындай андай отношенияны даже күтчү эмесмин да. Анткени өзүм мындай аябай
характерим бар болгон үчүн, мындай волевой болгон үчүн, мындай башка адамдардан мынтип аяп, караганым мындай мен үчүн таң калыштуу да. Анан өткөндө дагы отурсак, ушинтип сүйлөшүп отуруп, урушуп кеткенден кийин отуруп эметип калсак, кечирим сурады да, элестеткиле 7 жылдан бери биз 1 миллион жолу эле уруштук да, анан бирок 7 жылдан бери биринчи жолу ушул отурганда кечинде чай ичип отурсак эле өзү сен кечирип койчу, мен сага кече катуураак кыйкырып окшойт, сен жүрөгүм ооруду десең, ну, мне больно было деп айтсаң, мен аябай жаман болдум, кечке ойлондум деп айтып атпайбы, элестеткиле. Ушунчалык таң эсим эле, аны бир карап, кыздарым да отурган, алар мени мынтип карап коюшат, аны бир карап коюшат. Таң калыштуу да, анткени менин жолдошум мындай аябай закрытый да, закрытый, мындай көп нерсени айтпайт, сүйлөшпөйт, ушундай эмен. Анан мен ойлоп койдум, ушу менин жолдошума ушунчалык эффект берип атса, ошол менин ички жан дүйнөмдү айтып атканым, анда башка адамдарга билбейм эмне болот депчи, элестеткиле. Ушунчалык анан кийин азыр болсом тамашага салып ушинтип калды да, то есть отношение поменялось да. Сон болду да. Анан могул жакта жана Жалал-Абад жөнүндө айтып атпаймынбы? Жалал-Абадка жалаң жалал-абадтыктар эмес, могу Бишкектегилер, Токмоктогулар жана башкалар ошол жака барсаңар жакшы болмок да, анткени так, бирөөгө акча буюм берерде бербей коет, мени алдайт деген коркунуч кетти. Азыр андай коркунуч жок. Бул сонун результат. Азаматсыз. Анткени баягы үйүңөн алыс болгондо какой-то бир чувство вины азыраак болот окшойт дейм да. Мне кажется, жалал-абадтыктардан байкап атам, аябай от души иштеп кетишет. Сонун эффект берип атат да. Ошон үчүн кто хочет 1000 сомдон төлөп бронировать этип берсеңер болот. Бул аябай бизде даже жумушунда бир жолу катышкандар, жумушундагылар дагы больничный ала коюп, заявление жаза коюп, барып өтүп аткандар бар да, анткени алар уже ценностин билип калды да. Ценностин билип калды. Ошон үчүн ушуну сунуштайт элем баарыңыздарга, ким катышкысы келсе, сөзсүз жазыңыздар. Эгерде группа набирать этсе, ошол 5-нен 10-на чейин өткөрөбүз. Эгер набирать этпесе, анда жазга калат. Ошол анда ушу менен бүгүнкү сабакты аяктайбыз. Келгиле дагы бир техникаларды кайталап коелу. Бул письмо и дагы бирөөнү айтпай калыптырмын.